Аталган окуя 11 январ түнкү саат 2:30 чамасында Ош шаарындагы Народный дүкөнүнүн алдында болгон. Түнү ичинде уюшкан кылмыштуу топ жабырлануучуну тепкиге алган. Жабырлануучу оор жаракат алып Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында баш мээси катуу чайкалган. Ошондой эле сынган жагына операция жасалган. Biz рентген кылып барын обследовать эткенде жагы эки жерден сынгандыгы аныкталды. Ошондой эле баш мээси чайкалган. Ишемби күнү, суббота күнү биз операция кылып, жагыктын ордуна коюп, остеосинтез деп коет, остеосинтез кылганбыз. Азыркы мезгилде керектүү специалисттер көрдү, дары-дармектер жетиштүү, бардык нерселерди алып жаткан мезгили. Акыбалы орточо. Учурда жабырлануучунун абалы орто, ал өзүн сабаган адамдар туурасында маалымат берүүдөн баш тартты. Бул боюнча жакындары дагы комментарий берген жок. Жабырлануучу Ош эл аралык аэропортунун кызматкери экендиги айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан окуяга шектелип 6 жаран суракка алынып жаткандыгы белгилүү болду. Иликтөө көрсөткөндөй Оштун түштүк чыгыш кичи районундагы элдик Народный маркеттин алдында автомашинасында отурган малда белгисиз жарандар кол салып, аталган атылуунун денесине жараттарды келтирип, натыйжада алар окуя болгон жерден изин жашырып кеткендиги маалым болгон. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан бул кылмышка тиешеси бар делинген 6 адамдын өзүктөрү аныкталып, бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинди. Алар тиешелүү көрсөтмө берилип жатат. Окуядан кийин Акипресс маалымат агенттиги Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун Казак каймана аттуу мүчөсүнүн бул ишке катыштыгы бар экендигин өздүк булактарына таянуу менен жазып чыккан. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы аталган жаран каттоого алынгандыгын, ошондой эле окуяга тиешеси канчалык деңгээлде бар экендиги боюнча тактоо жүрүп жаткандыгын билдирди. Айрым массалык маалымат каражаттарында Казак деген каймана аттагы белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде турган адамдын катыштыгы бар деген ойлорду жазып жатышат. Бүгүнкү күндө ошол жарандын канчалык деңгээлде ушул кылмыш ишине тиешеси бар жоктугун тактап жатабыз. Конкреттүү бүгүнкү күндө бул багытта иш-чаралар жүрүп жатат. Күбөлөрдүн айтымында жабырлануучуну 10го жакын адам сабаган. Учурда алардын 6оосу Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылып, калган мүчөлөрү изделүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.